Менде бир маселе бар да, жакшы. Мына айыл чарбага тиешелүү. Өзүңөр билесиңер, бизде мага жакын күндөрү Эгембердиев Мирус деген Кочкор Ата шаарынын тургуну келип, кайрылып 2 саат Шайлоо Карабекович болуп чогуу отуруп талкуу кылдык да. Нокен районуна таза суу жана сугат боюнча сууну чечүү жолдорун карапчы. Ана ошого ылайыктуу мен азыр видеодо дагы көргөзүп кетем. Үнүн чыгарып койсоңор, звук берсеңер. 30 000 гектар жерге таза суу тартылса болот, жана ошондой эле элге, жана ошондой эле сугат. Нокен районунун 100% элин таза суу менен камсызга турган, жана ошондой эле 30 000 гектар айыл чарба ичине караштуу жерди толук таза суу менен камсызга турган. Урматтуу министрлер, бардыңыздар көрүп алсаңыздар. Өлкөнүн эл аралык инвестицияларга интеграциялоо жана ишкердик кызматташтыкты жогорулатуу, айрыкча Евразиялык экономикалык биримдиги боюнча жүргүзүп жаткан саясатын колдоо иретинде Койлон Ата ачык акционердик коому тарабынан алдын ала долбоордун баяндамасы иштелип чыккан. Бул долбоордун багыты Жалал Абад облусундагы Нарын, Майлуу суу жана Кара Үңкүр Сай дарыяларынын ортосунда жайгашкан 30 000ден ашык гектар жерге суу чыгаруу, 27 айыл аймагын таза суу менен камсыз кылуу боюнча каралган. Кудуксай айылында Нарын дарыясынын жээгине биринчи насостук станция курулат. Ал станциядан 6 насос сууну секундасына 10 куб метр кубаттуулугу менен 150 метр бийиктикке көтөрүлөт. Суу бир күндүк иретке салуу бассейнине барып коюлат. Бир күндүк иретке салуу бассейни деңиз деңгээлинен 700 метр бийиктикте жайгашат. Жана ошол 700 метр бийиктиктен төмөн жайгашкан жер аянттарына түтүкчөлөр аркылуу суу таркатылат. 700 метр бийиктиктен төмөн жайгашкан орточо 3000 гектар жерге суу жеткирилет. Ал жерге айыл чарба продуктулары өндүрүлөт. Өндүрүлгөн продуктулар кайра иштетүүчү заводдордон иштелип чыгып, сатууга чыгарылат. Нокен району боюнча 1000 метр бийиктиктен төмөн жайгашкан жер аянттарына сугат жана ичүүчү суу жеткирилет. Флешканы айыл чарба министрлигине да берип койсоңуздар, урматтуу министрлер, көрдүңүздөр да. Азыркы күндө бир эле маселе менен, мисалы ошол Курупсай кессен эч кандай насосу жок тарсак болот да. 1000 түтүкчө менен труба менен тарсак болот. Мисалы Токтоолго тартпадыңыздарбы? Үчтерек айылына. Ошондой тартсаңыздар, бул эч кандай насостун кереги жок, өзү бара турган болот да. Биринчиси, экинчиси, биз ошо насос менен дарыядан алсак болот. Нарын дарыясынан алсак болот. Ошондо 30 000 гектар жерде бул чоң да. Жана ошондой эле Нокен районунун бардыгына таза суу жетет. Азыркы күндө 50% Нокен райондагы элдерге 50% суу жетпей келет да. Мисалы Маас айыл өкмөтүнө жана ошондой эле Нокен, Сакалды, Момбеков жана ошондой эле Бүргөндү жана Кочкор Ата шаарында. Кыргызстанда эң кымбат таза суу Кочкор Атада ушул күндө. Ушул канчалаган гранттарды алтабыз, кредиттерди алтабыз, ушуга да бир карап көрсөңүздөр. Финанс министри, сиз дагы бир эске алып, кийинки ушул немелерге, долбоорлорго киргизсек. Бир чоң бир районду таза суу менен камсыз кылып, жана ошондой эле айыл чарбадагы бардык таза суу чечилет эле. Рахмат.